Урматтуу министр, өзүңүзгө белгилүү болгондой, Тышкы иштер министрлигинин бирден бир максаттары чет өлкөлүк инвесторлорду Кыргызстанга тартуу, ата мекендик товарларды, ата мекендик кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык рыноктого жеткирүү болуп эсептелет. Ошо менен улуттук экономиканын өнүгүшүнө салым кошосуңар. Сиз мына буюрса 1 жыл болот экен министр болгонуңузга. Майда, апрелде 1 жыл ичинде канча деген накталаа инвестиция тарта алдыңыз? Жана ата мекендик кандай товарларды эл аралык рынокко жеткире алдыңыз? Сизге суроо, биринчи суроо. Рахмат. Бул жана экономикалык дипломатия биздин дагы негизги тапшырмалардын бири, иштерибиздин бири. Ошондуктан биздин жана элчиликтердин аткарган иши боюнча биз өткөндө өкмөткө жыйынтык чыгарып өзүбүздүн маалыматыбызды бергенбиз. Биздин негизинен биздин жасаган иштер эми барып инвесторду түзүп келе албайбыз да, бирок аларды байланыштырып, инвесторду таап биздин өкмөткө байлаганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошонун негизинде 532 миллион тегерегиндеги инвестицияга биздин толук катышыбыз бар деп айта алам. Биздин айтууңуз боюнча бизде жетиштүү көлөм жок. Жетиштүү көлөм жок. Рахмат. Бирок сырттан инвестиция тартуу боюнча сиздин элчилериңиз, консулдарыңыз иштеш керек да ошол жаатта, туурабы? Ошону сиз талап кылышыңыз керек. Алардын максаты канча 9 ай дедиңиз, 10 айдын ичинде канча накталаа инвестиция тарта алдыңар акча? Чет мамлекеттерден. Россия боюнча да, мисалы үчүн айтып кетейин. Жанагы стабилизационный фонд менен биз 1 жылдан ашык иштедик, 1,5 жылдан ашык иштедик. Да, это биздин элчилик, биздин дипломаттар. Сиз министр болуп келгенден бери деп атам да. Сиздин ишмердигиңизди карап атпайсызбы ошо? Сиз министр. Ошо мен анда ошо, пожалуйста, анда 180 миллионду уже алып келдик жана Россиядан. 80 миллионду алып келдик, анда мына эми дагы 80 миллион быйылкы очередте туруп атат. Мисалы ишти жүрүп атат да. Ал 80 миллионга кредитпи? Иә, льготный кредит, льготный кредит. Сиз министр болуп дайындалгандан бери канча элчи, канча консулду дайындадыңыз? Ошол сиз дайындаган консулдар, элчилер тажрыйбасы кандай, кесипкөй адамдарбы? Себеп дегенде өткөндө биз Айбек Жапарович, Шайлебек Карабекович болуп, бир элчи менен тамактандык да. Бизге нааразысын айтты. Мына өзү турат, Шайлебек Карабекович. Тил билбейт дейт. Тил билишпейт, тормочу алып жүрөт дейт. Сүйлөшкөнгө мындай ыңгайсыз дейт да. Мен министр болгону жалаң дипломаттар болду. Мисалы үчүн Руслан Атбаевич, да, өзү Турцияга кетти. Бельгияга биздин дипломат Москвада советник, посланник болчу, ал посол болуп дайындалды. Мисалы үчүн азыр Индияга биздин мурунку элчи болуп иштеген Бакыт Бешимов, Аскар Бешимов дайындалды. Кытайга дагы Кытай тилин билген мурунку дипломат Мусаева деген кыз дайындалды. Кытайда айтып кеттиңиз, Кытай тилин билет деп. Бул адамдын өмүр баянын карасак, мурда иштеп өптүрсөр да, иштеди беле? Бул МИДте иштеген, мен элчи болуп турганда мен экономикалык советнигим болуп иштеген МИДте. Кытай эл республикасы билесиздер, биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Бул жерге тажрыйбалуу адамдар, тил билген эмес. Саясатты билген адамды жибериш керек, билесиз да. Эми сиз деле туура айтып атасыз. Туура айтып атасыз. Эми мисалы үчүн чоң мамлекеттерге биз ал этапты өттүк да. Чоң этапты өттүк. Биздин чоң саясатчылар да барды. Бирок аларга караганда азыркы тил билген балдар более креативный иштеп атышат да, батыраак иштеп атышат. Мисалы үчүн азыр ушул кыз барганы, азыр биз дагы чоң иштердин астында турабыз, да. Мисалы үчүн тил билген биринчиден коммуникация. Тил билиш керек, тажрыйба да болуш керек да. Иә. Тил билиш керек биринчи, тажрыйба да болуш керек да. Тажрыйба болуш керек да. Рахмат, мейли. Кийинки суроом бул сиздин министрликтин ишмердиги боюнча. Билесиздер, тышкы саясат илгертүү үчүн ички саясат ичинде дагы мындай абал туруктуу болуш керек. Сиз келгенден бери ички саясат ичинде абал жакшы эмес деп атышат. Сиздин кол алыста иштеген кызматкерлериңиз. Тактап көрдүк, бир нече адамдан сурап көрдүк, ушундай экен. Сизге сунуш, сиздин ишиңизге кирише албайбыз. Албетте. Бирок сизге сунуш, ички саясатыңызды оңдосоңуз, анан жакшы болот эле. Президентке дагы мындай ушундай ойлор жетиптир. Мен баягы тышкы иштер министрине келип, иштетпей атат депчи. Мына вопрос мен мына быйыл 31-жыл болот тышкы иштер иштегенчи. Анан мен баарын элчи болуп иштегем, ички аппараты директор болуп иштегем, зам министр болуп иштегем. Анан мындай болуп атат да, министрлер келип кетип эле, эч ким иштебей алган да. Мисалы үчүн азыр
биринчиден 2 жылдан кийин мен келген күндө эртеси очередь турду да, сурап атышат. Мен 2 жыл болду, мен эми чет өлкөгө кетишим керек деп. Отурула 2 жылдын дагы ошол результат центральный аппаратта кандай көргөсүң? Ошого жараша сиз барасыз. Чет өлкөгө мындай жакшы иштеген сотрудниктер барыш керек. Анткени биякта эптеп 200 кишинин арасында билинбей жүрө берип, анан чет өлкөгө барганда ошол жакта баягы ишин билбеген чыгат да. Анткени өзүңүз билесиз, баягы подводной лодкада да чет өлкө 5 кишинин ар бир өзүнүн иши бар. Эгер ал өз ишин билбесе, бир тарап вообще мындай иш токтоп калат да. Ошондуктан мен өзүм элчи болуп анын баарын сезгем да. Ошон үчүн айтып атам. Ошо чет өлкөгө барган, иш билген балдар барыш керек. Тилди билген балдар барыш керек деп. Экинчиден болсо мен келгенде 200 штаттын үстүнө 65 жардамчы помощниктер алам, эксперт, референттер. Анан сурасам, дипломаттар уже кагаз жазбай эле экспертке берип коет. Кагаздардын рахмат, бул сунуш, бир гана сунуш. Ошон үчүн мен аларды президентке да айткан болчумун. Мен аны просто мен хочу не хочу, мен просто аларды тартипке келтирип атам да. Ошондо болушу мүмкүн. Дагы бирске сунушум. Өзүңүз билесиз, Европа өлкөлөрүнө барыш үчүн, виза алыш үчүн биздин жарандар Астанага барып виза алып билесиз да. Башка өлкөгө барыш. Сиздин кандай десем, сиздин ишмерлигиңизди сынап көрөлү. Кыргызстанга ошо консулдук ачтыра аласызбы Европа мамлекеттерин? Биздин жарандарды Астанага бардырып отурбай. Ал бирөөнүн ишмердигин ачыш үчүн, консулдугун ачыш үчүн ал дагы бюджетке байланыштуу да. Мисалы үчүн биздин азыр биринчи Европалык жактан Венгрия ачты да биринчи жолу. Азыр көп мамлекеттердин визасын бул бияктан Венгрия берет. Экинчиси, биз азыр Польша менен Чехияны бияка ачтыра алсак, ал айтып атат, биздин элчилигибиз Астанада, генеральный консулдасы Алматыда. Ортосу 2 саат. Ошол жактан белгиледи. Алар айтат, 3-чү точка ачыш үчүн алардын бюджети бекитиш керек экен да. Аларды эми азыр сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. Сиз сүйлөшүп жүргүзсүңүз да? Жүргүзүп атабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болушунча, конечно, биз дагы. Бирок алар дагы сөз коюп атасыз, мисалы үчүн Чехия, Польшага биз мисалы үчүн биз айтабыз да, бияка келип элчилик же ген консул ачкыла десек, алар айтат, пожалуйста, силер дагы взаимно ачкыла элчилик же ген консул деп. Биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүздү карашыбыз керек да. Алар менен сүйлөшүп алып, мындай аткара албай турган иштерди мындай баягы убада бере албайбыз да. Ошондуктан бирок аракет кылып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Аракетиңиз рахмат, чоң рахмат.